Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Нарын облусунан 4 азамат окко очту. Алардын катарында Нарын районунун Оттук айылынын тургуну улук лейтенант Нурсултан Жаныбеков өзү туулуп өскөн айылда акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнатында мекен чегинде эли жери үчүн окко учкан Нурсултандын эрдиги жергиликтүү бийликтин күч түзүмдөрүнүн айылдаштары жана жакындары тарабынан терең кайгыруу менен эскерилди. Нурсултан Жаныбеков аскердик милдетин аткарган соң 2015-жылдан тарта чек ара кызматында эмгектенип келген. Үстүбүздөгү жылдын 23-мартында 2054 аскер бөлүгүнүн 6 атайын багыттагы тобунун улук чалгынчы аткычы кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разаков шаарында кызмат өтөө үчүн жиберилген. Өлүмгө, ажалга, окко тике карап, мекенин коргоп октонушту. Бул батырлык, бул эрдик, бул кыргыз элинин батыры. Мындай нерсеге бардыгы бара бербейт. Бул тарбиянын дагы ата-энесинен алган тарбиянын дагы натыйжасы. Чек ара кызматында жана аны менен кошо улук сержант Жаныбеков Нурсултандын жакындарынын кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү кайгырып, кырчындай өмүрү кыйылып, чыган уулунан ажырап отурат. Кыргыз-тажик чек арасында каргашалуу окуянын негизинде коңшу тарап капысынан куралдуу кол салып, куралдуу салгылашууда Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоп, кыргыз элинин намысы үчүн чегинбестен аскердик антына бекем туруп, чек аранын четинде баатырларча көз жумду.